Эжелер, бүгүн биз сиздерге 4 рекеттүү тахажжуд намазынын окулушун үйрөткөнгө аракет жасайбыз. Эң биринчиден бисмиллахир-рахманир-рахим деп ниет кылабыз. Аллахым өзүңдүн ыраазычылыгың үчүн 4 рекеттүү тахажжуд намазын окуганга ниет кылдым деп колдорубузду байлайбыз. Аллаху акбар. Бисмиллахир-рахманир-рахимди айтып, эми сана дуасын окуйбуз. Сана дуасынан кийин Фатиха сүрөсүнөн кийин өзүңүз билген бир сүрөнү кошуп окуйсуз. Окуп бүткөндөн кийин рукуга барабыз. Аллаху акбар. Ушул абалда тизилер бир аз ийилген абалда, жамбаштарыбыз бир аз ылдыйга түшкөн абалда болот эжелер. Буну ар ким ар кандай айтышы мүмкүн, бирок эң жакшы көрүнүш ушул абал. Субхана роббиял азим деп 3 жолу айтабыз. 3 жолу айткандан кийин Самияллаху лиман хамида Раббана лакал хамд. Аллаху акбар деп саждага барабыз. Саждага барган абалда бул жактан көрсөтүп коюңуз. Буттарыбыз ушундай ийилген абалда туруш керек. Ушул саждада жаткан абалда Субхана роббиял а'ла деп 3 жолу айтабыз. Андан кийин Аллаху акбар деп отурабыз. Отурганда эжелер, буттарыбыз бул жакка чыгып, жамбашыбыз жерге толук түрдө тийип отурушубуз керек. Бул бармактар кыбла жакка карап туруш керек. Эгер бутуңуздун үстүнө отуруп алсаңыз, анда туура эмес болуп калат. Эми Аллаху акбар дедиңиз, кайрадан саждага барабыз. Саждага барганда бул жерди бир тартып коюңуз эле. Токтоңуз, мына бутуңузду кой берсеңиз, ушундай турат го эжелер. Ушул жерден үзүлбөстөн мынтип кайрадан тик болуп калыш керек. Эгер жерден үзүп алсаңыз, көккө чейин үзүлүп турса, намаз бузулуп калышы мүмкүн. Кайрадан 3 жолу Субхана роббиял а'ла деп окуйбуз. Андан кийин Аллаху акбар деп кайрадан өйдө турабыз. Кайрадан бисмиллахты айтып, Фатиха сүрөсү дагы бир сүрө кошуп окуйбуз. Андан кийин сүрөнү окуп бүттүк, Фатиханы бир сүрө окудук, андан кийин рукуга барабыз. Аллаху акбар. Кайра эле ошол Субхана роббиял азим деп 3 жолу айтабыз. 3 жолу айткандан кийин Самияллаху лиман хамида Раббана лакал хамд. Аллаху акбар деп саждага барабыз. Саждага барганда дагы көңүлгө алып коюучу нерсе, биринчи биздин 2 тизе тиет, андан кийин 2 алакан тийиш керек. Мурун менен пешене дагы тийүүсү шарт. Бутубуз баягындай тик абалда болот. Субхана роббиял а'ла 3 жолу окудук, эми отурабыз. Аллаху акбар. Кайрадан сажда. Аллаху акбар. Субхана роббиял а'ла 3 жолу окугандан кийин эми отурабыз эжелер. Бутубузду кыбла жакка каратып, мындай абалда ушинтип отурабыз. Эми аттахиятын окуйбуз. Аттахиятынын өзүн окуйбуз. Салаваттарды кошпойбуз. Аттахиятын окуп бүтүрдүк. Эми Аллаху акбар деп кайрадан турабыз. Биз 3-чү рекетке жетип калдык. Бисмиллахты окуп, Фатиханы дагы бир билген сүрөңүздү окуйсуз. Андан кийин Аллаху акбар. Субхана роббиял азим, жамбашыбызды ылдыйраак кылып тизебизди бөгөбүз. Субхана роббиял азим 3 жолу окуп, Самияллаху лиман хамида Раббана лакал хамд. Аллаху акбар. Сажда кылабыз. Буттарыбызды унутпайбыз ушул абалда. 3 жолу Субхана роббиял а'ла окугандан кийин кайрадан турабыз. Аллаху акбар. Экинчи жолу саждага барабыз. Аллаху акбар. Субхана роббиял а'ла 3 жолу окуп, эми 4-чү рекетти баштайбыз. Аллаху акбар деп туруп кетебиз кайрадан. Колдорубузду байлайбыз. Бисмиллах. Фатиха сүрөсү дагы бир өзүңүз билген сүрө. Эгер бир эле сүрө билсеңиз, кайра кайталап окусаңыз дагы боло берет. Бирок тартип менен окуган дагы жакшыраак. Фатиханы окудуңуз, дагы бир сүрө окудуңуз, рукуга барабыз. Аллаху акбар. 3 жолу Субхана роббиял азим айтабыз. Самияллаху лиман хамида Раббана лакал хамд. Аллаху акбар. Саждага барабыз. Субхана роббиял а'ла 3 жолу окуйбуз. Аллаху акбар. Буттарыбызды унутпай кыблага каратып чыгарып турабыз. Аллаху акбар. Таспихти айтабыз 3 жолу. Аллаху акбар. Эми отурабыз. Биз акыркы чегине жеттик. Эми атахиятын окуйбуз эжелер. Атахиятыдан кийин 2 салаватты кошуп айтабыз. Жана ортосунда биз атахиятын өзүн эле жалгыз окудук. Эми салаваттарды да кошуп айтып салам беребиз. Ассаламу алейкум рахматуллах. Ассаламу алейкум рахматуллах. Ушул абалда биздин көзүбүз ар кандай жерди караганга болбойт. Тек гана бул желкеңизди караганыңыз жетиштүү. Ушул менен биздин 4 рекеттүү тахажжуд намазыбыз аяктады. Эми сиздин кандай дуа тилектериңиз бар, баарын сурап дуа кылсаңыз, иншаллах Аллах таалам баарын кабыл кылат деп ишенебиз.
Бул абалда баары уктап жаткан абалда бир гана сиз Аллахтын алдында болосуз.